Назарыңыздарда Нарын жаңылыктар маалымат топтомунун дүйшөмбү күнкү чыгарылышы. Сиздер менен мен Дастан Талантов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Нарын Баятов унаа жолунун курулушу жанданды. Асфальт төшөө иштери жүргөн биринчи акмарда. Быйыл дагы иштер уланууда. Кочкордо сейилбак жаңыланып, дагы ийри курулуштар жүрүүдө. Элибизге жакшы мындай маанай тартуулап, ошол жерге жаш балдарыбыз келип ойноп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эмгектин эбин тапкан элеттик тургундун өндүрүш ишканасына саякат. Сүзмө, сары май чыгарып берип атабыз. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы жаңы дайындалган элчиси Эдил Байсаловду кабыл алды. Садыр Жапаров Кыргыз-Америкалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолуп, эки тараптуу күн тартибинин негизги артыкчылыктарын, анын ичинде соода экономикалык, инвестициялык жана социалдык гуманитардык өз ара аракеттенүүнү илгерилетүүнү белгиледи. Мамлекет башчысы элчиге Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын алдыга жылдыруу, ошондой эле Америка Кошмо Штаттары менен өз ара пайдалуу өнөктөштүктү бекемдөө боюнча ишти активдештирүүнү тапшырды. Жолугушуунун жүрүшүндө Садыр Жапаров ошондой эле Эдил Байсаловго Кыргызстандын президентинин эл аралык демилгелер боюнча атайын өкүлүнүн кошумча функцияларын жүктөп, ага Кыргызстандын элчиси жогорку дипломатиялык рангын ыйгарды. Жалпы узундугу 120 чакырымды түзгөн Нарын Баятов унаа жолунун курулушу жанданды. Учурда 84-115 чакырымдарында жолдун негизги катмарларын төшөө иштери жүрүп жатат. Аймакта жасалып жаткан иштерден кабарчыбыз Гүлера Туратбекова баяндайт. Жалпы 120 чакырымды түзгөн Нарын Баятов жолунун курулушу мына жаз айлары менен активдүү башталды. Өзүңүздөрдө көргөндөй 80-115 чакырымдарында жер жумуштары жүрүп жатат. Bir 5 gün bir демалыштын ичинде асфальт басылып калат. Асфальттын астындагы төшөлүүчү материалдар төшөлүп бүткөн, азыр 2,5 километрге даяр. Мындан сырткары башка жол жумуштары, жолдун катмар иштери жүрүп жатат. Искусственный сооружениялар курулуп атат. Быйыл жумуш башталганда жаз келери менен башталган, март айынан баштаганбыз. Азыркы жумуш толугу менен иш жүрүлүп атат. Аймактагы курулуш иштерин Кытай компаниясы жүргүзүп, дагы 2,5 чакырым жолду асфальттоого даярдап бүтүп калышты. Мындан сырткары көпүрөлөрдү, суу өтмөктөрдү куруу иштери дагы кызуу уланууда. Өткөн жылдын эсебин кошкондо быйыл толук 31 чакырым асфальттанат. Азыр иш абдан ыкчам жүрүп жатат. Эки жерде көпүрөлөр салынууда. Азыр 2,5 чакырымдын негизги катмарларын төшөп бүтүп калдык. Бир жума аралыгында асфальттоону баштайбыз. Буюрса 3 ай аралыгында бизге берилген 84-115 чакырымын толук бүткөрүп беребиз. Артка калган жылы Нарын Баятов унаа жолунун 8-13 жана 84-115 чакырымдарын жасоо иштери жүрүп, жалпы 20 чакырымына асфальттын биринчи катмары толук төшөлгөн. Бул жылы дагы бул чакырымдарда курулуш иштери уланат. Ал эми калган чакырымдарынын долбоорлору даярдалып, курулуш иштерин жүргүзүү сунуштары даярдалууда. Жылкыга ошо 84-115 чакырым аралыгы толугу менен бүткөрүү иштери жүрөт. 2025-ке карата 20 чакырым, 21-700 чакырым асфальт төшөө иштери жүргөн биринчи акмарда. Быйыл дагы иштер уланууда. Бул жылы бардык аймактарда жол куруу иштери эртелеп жанданды. Нарын облусу боюнча өткөн жылы 135 чакырым жол асфальттанган болсо, быйыл 160 чакырымдан ашык жолдор жаңыланат. Гүлера Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.
Президенттин турукташтыруу фондунан Кочкордо 1 миллиард сомдон ашык акчага калк муктаждыгы чечүү максатында бир катар объектилерде курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Анын ичинде оорукана, бала бакча, спорт комплекси, футбол аянты жана сейил багы да бар. Тема боюнча Норус Аблаев улантат. Бактар четинен курап, чөп басып каралбай калган Кочкордогу бул сейил бак эми көркүнө чыгат. Президенттин турукташтыруу фондунан 100 миллион сомдон ашык акча каражаты бөлүнүп, сейил бактын ичи толук реконструкцияланууда. Ирригация тутуму жаңыланып, заманбап жарыктар орнотулуп, жаңы көчөттөр отургузулуп, элге эс алуу үчүн бардык ыңгайлуу шарт түзүлөт. Экологияга дагы зор салымын кошо турган жайды оңдоо иштери жыл аягына чейин бүткөрүлөт. Бул паркты деген сентябрда баштаганбыз. Бактарын алып бул жердеги эски бактар бар болчу. Тетиги 1932 жылы тигилип турган бактарчы. Тамырынан бүт барын алып, бардырларды немет жаткырышты, апчамалка төгүштү, асфальтка даярдапчы. Основной мунун ичи брусчатка эмес, асфальт болот экен. Прожекторлордун немелерин, кабелдерин көмүп, касып көмүп атышат. Биякта скамейкаларды орнотушат эми жакында. Урналар бар. Бүгүнкү стандартка жооп берген баягы парк кылышыбыз керек. Ошол жерге аттракциондор боюнча, мынакей аттракционду биз мындай жеке ишкерлерге дагы сунуштап кетет элек да. Ким эгерде ошол жерге өзүнүн аттракциондорун курамын десе, биз жерин көрсөтүп, арендага бергенге дагы даярбыз. Эмне дегенде, бул аттракционду содержаниясын жергиликтүү бийлик же айыл өкмөт өздөрү мындай кийин эксплуатация алганга дагы мүмкүнчүлүгү жок болот экен. Ошон үчүн жеке ишкерлерге эле берсек, элибизге жакшы мындай маанай тартуулап, ошол жерге жаш балдарыбыз келип ойноп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Сейил бак жалпы 5 гектарга жакын жер аянтты ээлейт. Жашыл зонаны жаңылоо менен катар эле футболду коюн талаасы да курула турган болду. Ал үчүн жер бөлүнүп берилген. Учурда жумуштар жүрүп жатат. Парктын ичинде 60 жыл мурун курулган Нурлан Абдыкалыков атындагы райондук балдар өспүрүмдөр спорт мектеби да орун алган. Окуу жайдын имараты жараксыз абалга кептелгендиктен ордуна жаңысы курулууда. Мында 600дөн ашык өспүрүм күрөш жана бокс менен машыгат. Ар кайсы мектептерде тренировка кылып калганбыз. Азыр Кудай буйрса 31 августка ачылат деп күтүп атабыз. Айсуулуну көрүп эле канча деген жаштарыбыз спортко умтулуп, көптөгөн балдар облустук деңгээлде, республикалык деңгээлде жеңүүчүлөрүбүз бар, ошо Кочкордон чыккан. Ошолордун баары мотивация болуп, жаштардын баарына жакшы үлгү болуп атышат. Ошонун баары күтүп атат. Кудайым буйрса, чоң кишилерден бери күтүп атат. Кудай чоңдордон бери спорт машыгабыз деп жакшы мотивация болуп атат. Мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес бизде буга чейин. Кудайым буйрса, 2 мат коюлат, 2 ринг коюлат, ошонун тушуна тренажерлык машыгуучу шаймандардын баары коюлган тат. Кудай буйрса. Бүт условиясы менен душ, бардык нерселер болот да комплекстин ичинде. Кочкор районунда президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен жалпы 1 миллиард 50 миллион сомдун иши жасалууда. Ушул тапта 5 объектиде иш кызуу жүрүүдө. Сейил бак, футбол аянты, спорт комплекстен тышкары райондук оорукана жана Көкжар айылындагы 120 орунду жаңы бала бакчанын курулушу да чегердүү жүрүүдө. Норус Аблаев, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Алсак Ат башы району табигый ресурстарга бай, бирок климаттык өзгөрүүлөргө сезимтал аймактардын бири. Айрыкча акыркы жылдары суу ресурстарынын тартыштыгы, жаан-чачындын азайышы жана кургакчылыктын көбөйүшү айыл чарба тармагына олуттуу таасир тийгизүүдө дешет адистер. Бул багытта бүгүн эл аралык эксперттердин катышуусунда семинар өткөрүлүп, алдын алуу чараларды талкууланды. Алдыда кененирээк. Эл аралык уюмдардын жана эксперттердин катышуусунда өткөн семинарда кургакчылыкты алдын алуу жана суу ресурстарын үнөмдүү пайдалануу маселелери кеңири каралды. Бул аракеттер Ат башы районунда жүргүзүлгөн изилдөөлөр өзгөчө баалуу. Анткени мындай иш-чаралар райондун экологиялык абалын жана айыл чарба мүмкүнчүлүктөрүн так аныктоого шарт түзөт. Биз пилоттук долбоор болгондон кийин биз азырынча чакан долбоорлорду ушул уюм менен биргеликте ишке ашырган турабыз. Бул Арпа, Аксай жайлоолорундагы Союздун малында иштелип калып кеткен жер астындагы сууларды пайдалануу. Тактап айтканда скважиналарды калыбына келтирүү жаатында биз булар менен чогуу ошол эле учурда жасалма мөңгүлөрдү жасап көрөлү. Мөңгүлөрдүн суусу бул экосистеманы кармап турганга жана сууга сууну
ургаалдуу жүргүзгөнгө шарт жаратат да, ошондуктан ушул эки чакан долбоордун үстүндө ишти баштадык булар менен чогуу. Жыйында адистер кургакчылыктын жана айыл чарбасына тийгизген терс таасирин азайтуу чараларын күчөтүү зарылдыгын белгилешти. Ошондой эле аймактардагы суат сууну жөнгө салуу, дыйкандарды колдоо жана түшүмдүүлүктү жогорулатуу багытында конкреттүү иш-чаралардын планы иштелип чыкты. Высказаны сообществами. Биз эки негизги багытты белгилеп өттүк. Биринчиси суу ресурстары, тактап айтканда суунун азайышы жана деградациясы. Экинчиси жер ресурстарына байланыштуу маселелер. Бул жайыттарды ашыкча пайдалануу, аларды калыбына келтирүү жана башка көйгөйлөр. Жүргүзүлгөн иштердин алкагында эми биз долбоордук сунуштарды даярдоо үчүн тереңирээк изилдөөлөрдү жүргүзөбүз. Ошондой эле ресурстарды тартуу иштерин улантып, аныкталган көйгөйлөрдүн негизинде калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган долбоорлорду ишке ашырабыз. И также дальше мобилизировать ресурсы. Сууну сарамжалдуу пайдалануу, ирригациялык системаларды жакшыртуу жана заманбап технологияларды колдонуу менен жасалма мөңгүлөрдү жана жасалма суу сактагычтарды куруу боюнча сунуштар айтылды. Бул аракеттер келечекте азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга жана экологиялык туруктуулукту сактоого өбөлгө түзөт. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Ат баш району климаттык жактан аялуу аймак катары аныкталды. Жүргүзүлгөн талдоолор, анын ичинде спутник аркылуу алынган маалыматтар жердин деградациясы күчөп жатканын жана сугат суусуна муктаж аймактар көбөйгөнүн көрсөттү. Учурда адистер тоолуу аймактардагы калкты колдоо жана климаттын терс таасирин азайтуу боюнча практикалык чечимдерди иштеп чыгуу үстүндө иш алып барууда. Ушул өнөктөштөрүбүз менен биргеликте өткөн жылы ар бир жан башына арпанын, буудайдын үрөндөрүн таратып берүүгө жетишкенбиз. Мындан сырткары ушул ар кандай зыянкечтерге каршы күрөшүү жаатында биз дрондорду ушул уюм менен бирге ушул уюмдун каржылоосунда алып келгенбиз. Буюрса быйылкы жылы биз бул жаатта дагы техникалык кызматташуу жаатында ишмердүүлүгүбүздү алып барабыз. Белгилей кетсек, Ат баш районунда жалпы 32.743 гектар айдоо жер болсо, анын 28.495 сугат, 4.248 гектары кайрак жер. Ал эми пайдаланылбаган жердин аянты 2025 жылга карата 1.681 гектарды түзгөн. Жазгул Усубалиева, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары, Ат баш району. Ишкерликти колго алган Нарын районунун Эмгектала айылынын тургуну Эсенбек Алмаевдин үй бүлөсү бүгүнкү күндө ата мекенде өндүрүшкө салым кошуп, табигый сүт азыктарынын түрлөрүн өндүрүү менен алектенүүдө. Алар аймак тургундарынын сапаттуу продукция менен камсыздап келет. Алдыда ишкер Нарын шаарынын гана камсыздабастан продукциясын өлкө аймагына чыгарууну максат кылууда. Кененирээк кийинки материалда. Бул биздин от казан сүттү бышырып, кайра муздатып берет. Айжамал Мусабекова ишин таң эрте сүт бышыруудан баштайт. Кардарларынан түшкөн суроо талап ишкердин ишин алга жылдырууга өбөлгө болууда. Учурда ал чакан ишканасынан айран, быштак өндүрүүдө. Ошо эң негизги сүт чогултуш кыйын болду. Чогулган продукцияны эле алып келген сүтүбүздү дароо эле иштетип, ошол күнү эле жазап баштайбыз. Бышырып, андан кийин дүкөндөргө таратылат. Башында айран эле чарып жүрдүк. Только эле айран чарчубуз, айран чарып Нарындын дүкөндөрүнө коюдук. Үй бүлө ишкерликти алгач үй шартында баштаган, кийин айылдагы иши токтоп турган бул цехти иштетүүнү колго алышкан. Азыр сүт тартылып атат. Каймагын сүттөн ажыратып, бул көк сүттү сүзмөгө кетиребиз. Бул сүттү күндө эле тарта бербейбиз. Айран уюткан күндөрү сүт тартылбайт. Анткени ал айранды накта сүттөн жасайбыз. Учурда Нарын шаарындагы дүкөндөрдүн 60% накта сүт азыктары менен камсыздап келет. Бирок цехте талапка жооп берген жабдуулардын жетишсиздиги ишти кеңейтүүгө тоскоол болуп жатканын айтат. Оборудование аз болуп атат. Толук кандуу бул көлөмдүү объемго чыгып, ошо Нарын жергесине, даже жакынкы область шаарларга чейин жакынкы теге чыгарсакпы деген оюбуз бар болчу. Бирок оборудованиянын кемчилиги аз болгондуктан азыркы учурда Нарын шаарына эле таратып атабыз. Эгерде ошол фонддон акча каражат дагы түшүп калса, ошо ремонтту, капиталдык ремонттон кошумча оборудованияларды алып алсак, бул жерден биз сыр да чыгарып баштамак элек, каймак, сметана чыгарып баштайт элек.
Азыркы тапта цехта айран, быштак, сармай жана сүзмө өндүрүлүп, айына 4 тонна сүт иштетилет. Ал эми алдыда сыр, каймак сыяктуу сүт азыктарынын түрүн көбөйтүү пландалууда. Гүлбебе Жанышбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Ат башында 7-класстын окуучусу өзү теңдүү бала тарабынан сабалган. Дарыгерлердин жардамы менен абалы турукташып, ооруканадан чыгарылды. Бул иш боюнча учурда милиция тергөө ишин жүргүзүп жатат. Окуяга биздин чыгармачыл топ да кызыгып көргөн. Башың оорубай элеби? Же ооруп калып атабы бүгүн? Тамак табитиң кандай болот? Тамак жеп атасыңбы? Ат башы районундагы мектеп окуучусу өзү теңдүү баладан ур токмок алынып ооруканага жатканы социалдык тармактарга тарап жатат. Анан карасам эле токмок жеп келиптир, бет башын баары кызыл ала, анан болбой эле мен коркуп алып келдим, баламды больницага алып келсем, бул жактан сотрясение алган, катуу баш ошо кусуп келди да, жүрөгү айланып кусуп келип, анан бул жакка түшүп калдык. 16 апрель күнү Ат башы райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборуна 7-класстын окуучусу оор абалда келип түшкөн. Дарыгерлердин айтымында баш мээси чайкалып, көкүрөк тушунун жумшак булчуңдары жанчылган абалда болгон. 10 күндүк дарыгерлердин көзөмөлүнөн кийин баланын абалы турукташкан. 16 апрелде бул бейтап келген бизге. Бала келгенде состояниясы оор болчу. Ал баш мээ сөктөрү сотрясение мозга алган. Андан кийин ушуптары бар болчу, грудной клеткасынын ушубу менен келген. Азыркы тапта дарыланды, абалы жакшы болду, туруктуу болду. Эми болсо бул дайыма неврологдун көзөмөлүндө болуш керек жана магнитная резонансная томографиядан өтүш керек да, сөзсүз. Окуя боюнча экинчи тараптын оюн угуу үчүн сабаган баланын апасына кайрылдык. Балам деле мен сурадым, анайчы, эмне ушунчалык катуу чаптың десем, жок, антип чагып сүйлөшкөндөн бер жакка чейин эмеге чейин чогуу асып келгенбиз дейт. Мектептин эмесинен алдын ар жакка үйүнө кетти, биз бер жакка кеттик дейт. Андай жыгылган да эмес дейт, жанына классташтар турган дейт. Демеле ал классташтар айтып атат, ата-энеси ажыратып койбойт беле депчи. Ажыраткыдай мушташ пост болбосо бат эле да, бир чаптыр, экинчисин чапсам тийбей калды дейт, анан төшкө мүткем дейт. Ур токмокко алган окуучу Ат башы айылындагы жалпы билим берүү мектептеринин биринин окуучусу. Биз баланын мектептеги жүрүм турумун билүү үчүн класс жетекчисине кайрылганыбызда бала негизинен билимге умтулган, спортту сүйгөн окуучу экен. Бул бала тентек деле бала эмес, мындай окуя мурун катталган эмес. Өзү ошол жана секцияларга барат, мурун күрөшкө барчу, азыр бокска барып атат. Жакшы жетишкендиктерге жетишкен бала. Мамасы менен сүйлөшүү иштерин жүргүздүк. Баланы менен сүйлөшүү иштерин жүргүздүм. Балага түшүндүрүп айттым, мындай кылган болбойт деп, анан өзүнүн секция жетекчиси менен дагы байланышыптыр. Ал секция жетекчиси дагы айтыптыр, ушундайга мындайга барбаш керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүлдү. Анан негизи бул чырдын башы ошол эмнеден чыкканын билбейм. Ошо баланын чапканын чын деп мойнуна алып атат бала. Аталган окуя Ат башы райондук ички иштер бөлүмүнө катталган. Учурда тергөө жүрүп жатат. Тергөөнүн жыйынтыгы менен тиешелүү чаралар көрүлөт экен. Карбек Акмат Аталы орто мектебинин 7-класстын баласы Жанал Абдрахман атындагы мектептин баласын сабап салды деп. Анан азыркы учурда бул тергөө иштери жүрүп атат, тергөөдө. Жогоруда айтылып атпайбы, телевидениеда жана Facebook баракчаларындачы, немеден чыккан налогтон депчи. Бул налогтон деле эмес, биздин тактоо иштерин жүрүшүндө полияда болгон, газондо. Жанал Абдрахман орто мектебинде газон бар, ошол жерде оюн уюштуруп атып, кружокто. Кечинде 9-дарда ошондо экөөлө уруша кетишкен да. Учурда облустун ар бир мектебинде жашы жетелектер менен иштөө инспекторлору тыкыр көзөмөл кылып, байма-бай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Көгүлтүр экрандан кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.